Алгач улуу инсандын айкелине гүл чамбар коюлуп, анын арбагына багыштап Куран окулду. Андан соң Лейлек районунун билим берүү бөлүмү жана маданият бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан мамлекеттик ишмердин өмүр жолу боюнча сахналаштырылган көрүнүштөр тартууланып, илимий докладдар окулду. Киндик карым тамган ата журтума, жер боорлорума учурашайын деп келдим эле. Албетте улуу инсандын басып өткөн жолу баарыбыз үчүн үлгү. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүүсүндө бекемделишинде орду зор. Исхак Разаков өз элинин бардар жашоосу үчүн, өз жерин өнүктүрүүнүн жолдорун издеп, элдин сабаттуулугун жогорулатуу үчүн зор эмгек жасаган. Анын жөндөмдүүлүгүнүн жана иштин көзүн билген уюштуруучулугунун натыйжасында республиканын билим берүү, маданият, экономика, өндүрүш тармактарынын өнүгүшүндө алгылыктуу иштер аткарылган. Разаковдун тушунда жогорку жана орто окуу жайлар ачылып, кыргыз тилине мамлекеттик деңгээлде көңүл бөлүнгөнүн, окуучуларга ысык тамак берүү уюштурулганы баарыбызга белгилүү. Исхак Разаков атабыз болбогондо балким илим билим системасы башка нукка түшмөк. Ошол Өзбек СССРнин деңгээлинде ошол эң күчтүү Сталиндин кадрларынын арасынан суурулуп чыгып, Өзбек Республикасынын өзүндө жооптуу кызматтарга чейин жетип, билим берүү министрлиги, ошол министрлер советинин төрагасынын орун басары жана башка госпланды башкарган адам ошол биздин эле ыйык, баарыбыз ыйык санаган ушу Лейлек жергесине төрөлүп, ушул жерден борун көтөрүп, тажик тилин билип, өзбек тилин билип, фарси менен түрк тилдеринин ортосундагы айырмачылык канча болсо дагы эки тилди суудай сүйлөп, анан кийин албетте өзүбүздүн кыргыз тилибизди билип, ошондой деңгээлге жеткен үчүн албетте ошол кездеги СССРдин лидери Сталиндин көз жазымында калган эмес экен да. Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана саясий ишмердин туулган күнүнүн урматына арналган иш-чара залкар инсандын өрнөктүү өмүрүн, ак эмгегин келечек буунга үлгү катары жеткирүүдө зор мааниге ээ экени белгиленди. Улуу инсан жалпыбыз үчүн тазалыктын, адилеттүүлүктүн, эмгекчилдиктин чыныгы жетекчисинин лидер үлгүсү болгон коомдук жана мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун биздин мамлекеттин өнүгүүсү үчүн жасаган иштери баа жеткис. Ошо ар бир жетекчи Исхак Разаков атабыздын осуяттарын аткарып, Исхак Разаков атабыздын бир кылган иштерине бир ошол окшошкусу келип, Исхак Разаковдун атабыздай болсо, жана жогоруда айтылган бир сөз жакты, Исхак Разаков жетекчилердин арасында ынтымак болуш керек, мамлекеттик кызматкерлердин арасында ынтымак болуш керек. Исхак Разаков 1910-жылдын 25-октябрында Лейлек районунун Коросон айылында төрөлгөн. 3 жашында энесинен, 8 жашында атасынан ажырап, Кожженттеги балдар үйүндө тарбияланган. Разаков согуштан кийин оор абалда калган Кыргызстанды социалдык, экономикалык, индустриялык, агрардык, маданий жактан күчтөнткөн. Ага мамлекеттик эң жогорку Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылган. Мен үчүн Кыргызстан бир жер, бир эл деген принципте иш алып барган Исхак Разаков адамгерчилик, жетекчилик бийик сапаттарга ээ болгон. Бул инсандын өмүр таржамалы, басып өткөн жолу ар бир кыргыз атуулуна өрнөк.